Саламатсызбы теле көрүүчү, Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин Маек программасы улантат. Бул чыгарылышта экономикалык саясат, көмүскө экономика, салык кодекси жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Студиябыздын коноктору экономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Алмаз Абдикиров менен салык жана салык саясат башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Ысабеков келип отурат. Урматтуу мырзалар, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле маегибизди кечээки өкмөт үйүнүн алдында болгон баягы митингден баштасак, ошол Таатан соода борборунун соодагерлери келип, ошол салыкты төлөбөйбүз деп чыгышты. Ошондон баштасак, андан ары улантабыз. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат чакырууга. Анда мен баштап коеюн. Бул ошо салык жагынан болгондуктан негизи азыр кечөө митинг болду. Анан салык кодексинин дагы долбоору каралып жаткан. Бирок негизи бул эки нерсе бири-бири менен мындай түздөн түз байланышы биринчиден жок. Анткени кечөө чыккан ишкерлер бул көзөмөл кассалык машинаны колдонбойбуз, биз каршыбыз деп чыкты. Негизи 2015 жылдан бери ушул мамлекет тарабынан көзөмөл кассалык машиналар кирип жатат, ККМ деп коебуз. ККМ кирип жатат. Бул деген ошол эсеп болсун деген инструмент. Бул жана көмүскө экономиканын көмүскөсүнөн чыгаруу инструменти. Былтыр өкмөттүн токтому кабыл алынган. Ошол токтомго ылайык график менен ошол ККМге өтүү иш-чаралар көрсөтүлгөн. Ошол кечөө болгон Таатандын ишкерлери, мисалы, быйыл 2021 жылдын 1-июлунан тарта баштап ККМ колдонуш керек болчу. Ошол жумуш салык кызматынан ошол 1-июлдан баштап эле башталган. Азыркы учурда мына салык кызматынын маалыматы боюнча 200дөн ашык ишкер болсо, жүздөй ишкерлерде ККМдери бар экен. Бирок калган ошол ККМ жок. Буга чейин албетте салык кызматы дагы 3-4 жолу жолугуш болуп, протоколдорду кол коюп, ошо ККМ керек, колдонуш керек деген түшүндүрмө, өзүнүн иш-чара жумуштары дагы болуп жаткан. Бирок ошондой болуп калды. Ушул салык кодекс долбоору каралып жатканда, ошондой биз ККМге каршыбыз деп чыгып, биз өкмөт тараптан дагы кабинет министринин тарабынан жолугуштар болду. Азыркы учурда дагы ошол ишкерлер менен түшүндүрмө жумуштар болуп жатат. Кыскача бул ККМ деген график менен ошол бүт эл менен товарды сатуу, кызмат кылуу, жумушту кылуу боюнча ошондой бир операциялар ошол ККМ менен колдонуш керек деп мыйзам түрүндө азыркы иштеп жаткан салык кодексинин негизинде ошол талаптар бар. Ошондуктан азыркы болуп жаткан мүмкүн түшүнбөкчүлүктөр бул албетте ККМди колдонбойн, эсеп болбосун, патент менен эле иштейин. Патент деген негизи акча жүгүртүү көлөмү 8 миллионго чейин эле ишкерлерге шарт берет. ККМ болсо ошол 8 миллионду аныктай турган инструмент. Ошондуктан бул жерде дагы албетте биз тараптан дагы түшүндүрмө жумуштар дагы уланылат. Бирок ошол ким ККМди колдонуш керек болсо, ошол мүмкүнчүлүк менен да колдонуп ККМдерге өтүш керек. Ошол жана штраф болбосун, таза иштесин дегенден биринчиден. Экинчиден, ККМ боюнча айтып кетейин, эки түрү бар. Бул аппараттык чоң ККМдер, бул жана көп клиенттер бар, чоң супермаркеттерде колдонушат. Эгер кичи ишкер болсо, мындай кичи дүкөн болобу же дагы бир мындай кызмат кылуу болсо,
ал деген телефонго көчүрмөнү көчүрүп алып программа приложенияны ошол менен иштесе болот. Азыркы учурда салык кызматы тарабынан дагы бекер ошондой программдык ККМ таратылып жатат. Ошондой болуш керек. Жана сөзүмдүн аягында айтып коеюн, мына биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы жарлык жарыялады. Ошол кичи ишкерлерди негизи чын эле ошол 8 миллионго чейин ишкерлерди толук бошотуу, бул ошол эле ККМ эле колдонуш керек деген талап болуп жатат. Эгер 8 миллиондон ашса, анда ошол жалпы белгиленген салык ставкаларды төлөш керек деген талап болуп жатат. Кубанычбек мырза, тактоочу суроо, ошол 8 миллион деп атпайсызбы? Ошол көлөм бир жылда айланышы керекпи? Канча мөөнөт айланышы керек? Бир жылда ошондой акча жүгүртүү көлөмү болуш керек. 8 миллионго чейин. Алмаз мырза, сөздүн кезегин сизге берели. Ушул быйылкы жылы экономикада кандай жылыштар болду? Жыл жыйынтыгы жөнүндө айта кетсеңиз. Эми азырынча 11 айдын жыйынтыгы боюнча токтоло кетсем, ушул үстүбүздөгү жылдын 11 айдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукту реалдуу түрдө 2,4% жогорулады. Ал эми кумтор ишканаларын эсепке албасак, өсүү темпи 4,1% түздү. Бул негизинен оң динамика ушу сентябрь айынан бери байкалып жатат биздин экономикада. Бул боюнча биздин экономика өзүнүн калыбына келип атканын көрсөтүп жатат. Ушу эң негизинен өткөн жылы 20-жылы ковиддик чектөөлөр киргизген үчүн соода кызмат көрсөтүү тармагы менен өнөр жай тармагы аябай катуу жабыркаган. Бул жылы болсо ушул эки тармактын өсүү темптери абдан жогору болот. Мисалы ушул эле кызмат көрсөтүү чөйрөсү 6,1%га өсөт. Бирок өткөн жылы бул тармак 10%га кыскарып аткан болчу. Минус 10%дан плюс 6,1%га чейин көтөрүлүп атат. Ал эми өнөр жай тармагы болсо, эгер аны кумторду эсепке албасак, ал 15,9%га жогорулап жатат. Бирок өткөн жылы болсо бул 7,5%га, 6,5%га төмөндөп жаткан болчу. Бул негизги цифраларды айтып койсок болот. Бирок ушундай натыйжага келе тургандай, бул өкмөт бул жылы эки антикризистик программа кабыл алган болчу. Биринчи жарым жылга, анан экинчи жарым жылга. Ушу эки антикризистик планда көптөгөн пландар, иш-чаралар каралган болчу. Ушу экономиканы колдоп, ишкерлерди колдоо боюнча. Мисалы, айта кетсем, бул ковид боюнча жабыркалаган ишкерлерди бул жылы ошолорду колдоо боюнча залогсуз, пайызсыз кредит берүү программасы башталган болчу. Бул программанын көлөмү 72 АКШ миллион доллары. Ушул каражат аркылуу биздин экономиканы финансылык каражат менен камсыз кылуу боюнча. Андан тышкары бизде кепилдик фонду, анын усталдык капиталы 4,1 миллиард сомго чейин жогорулады. Ошол аркылуу биздин фонд ошол эле мисалы майда кичи ишкерлерге залогу жок болсо же пайыздык чеңдери өтө чоң болсо ошолорго кепилдик берип, аларга да өзүнүн ишин баштоого же улантууга жардам берүү боюнча иштер жүрүп жатат. Ошол эле Кыргыз-Орус фондунун ишкерлиги активдештирилип жатат. Өткөн жылы көбүнчөсү ушу ковиддик чектөөлөр боюнча чектөөлөрдүн натыйжасынан кыскарбады. Бул жылы болсо ошол чектөөлөрдү азайтыш үчүн биз өкмөт бул жылы 1,6 миллиард бюджеттен эле 1,6 миллиард сом каражатын бөлүп чыгып вакцина алды. Элди вакцинация жүргүзүп, азыркы маалда 998 000 киши вакцинациянын толук курсун алды, эмдөөнүн. Анан биздин өлкөбүз ушу ковид боюнча аябай коопсуздуу деген категориялардан чыгып, бизге ушу экспорттук импорттук операцияларга чет өлкөгө чыгуу боюнча шарттар жеңилдетилген болчу. Бул биринчиси. Экинчиден, бул ушу биздин өндүрүүчүлөрдү чийки зат менен сырье менен камсыз кылыш үчүн Кытай Эл Республикасы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан болчу. Чек арадагы өткөрүүчү пункттарда жаңы дезинфекция системасы орнотулган болчу.
жанагы машинаны өтмөгү көбөйтүлүп жатты. Мисалы өткөн жылы көп болсо бир күндө 10 машинага чейин өткөнгө болсо, азыр 70-тен 100 машинага чейин бир эле пункттан өтүп атат. Бул албетте биздин өндүрүүчүлөргө сырьё келип жатат. Бул сырьёну биздин өндүрүүчүлөр бияктан эле иштеп чыгып эле кайра экспортко кылганда дагы кылышат. Ошол эле мисалы Казакстан Республикасы менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Айрым өткөрүүчү пункттардын өтүү машиналарынын саны 2,5 эсеге чейин көбөйүп жатат. Бул ушундай сыяктуу иш-чаралар өткөргөн болчу. Ошол эле тарапта биздин социалдык тармакты колдоо максатында ошол эле бюджеттен 1-апрелден мугалим докторлорго 100%га базовый оклады көбөйгөн болчу. Ошол эле тарапта 20%га 1-июлдан баштап маданият, информация тармагында иштегендердин эмгек акысы көбөйгөн болчу. Ошол эле мүмкүнчүлүктөрү чектелген, ден соолугу менен байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген кичинекей балдарга пособиясы көбөйдү. 1-октябрдан баштап 50%га, ал эми жаңы жылдан баштап дагы 100%га көбөйтүп берет. Жана ошол эле ковид убагында кредит алган, микрокредит алган жарандарга бизге ошолордун пайыздык төлөмдө оор абалга байланыштуу ошолордун пайыздык төлөмдөрүн бюджет аркылуу каржыланган. Алар негизги суммасын эле төлөшкөн болчу. Ошол тарапка 734 миллион сом бюджеттен бөлүнүп каржыланган болчу. Кубанычбек мырза, айтсаңыз, буга чейин ошол салык жөнүндө сөз кылып кеттик. Ушул эле учурда көмүскө экономика дагы бар бизде. Буга чейин бир канча товарларда маркерлөө кирген. Ушул маркерлөө киргенден бери деп эсептейли, ККМ онлайн кирди, маркерлөө киргенден бери көмүскө экономика канчалык пайыз ачыкталды? Туура айтасыздар. Бизде мына улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, мындай айтканда, расмий маалымат бул көмүскө экономика 23-24 ички дүн продуктунун ошол көлөмүн түзөт деп айтылып жатат. Бирок бир нече изилдөө, бир нече эксперттердин айтымында бул 40-50%га чейин жетет деп атат. Демек, ошол 40-50% ишкерлерден салык түшпөй жатат. Демек, биздин бюджетке түшпөй, ошол биздин мамлекеттин мүмкүнчүлүгү ошол 40-50%га чейин азыраак болуп жатат. Эгер салык көбүрөөк түшкөндө, ошол эле доктор жана мугалим, социалдык тармактарга акча мүмкүнчүлүк көбүрөөк болмок. Ошондуктан мамлекет тарабынан ошол салыктарды көбүрөөк төлөө биринчиден, экинчиден ошол эле учурда ак, мындай таза иштеп жаткан ишкерлерге түздөн түз мындай жакшы шарт түзүү боюнча ошол ким төлөбөй жаткандарды, туура эмес конкуренция кылып аткандарды мындай азайтып, ошол мындай көп иш-чара келип жасалып жатат. Сиз туура айтып кеттиңиз, мына быйыл товарларга маркалоо кирди. Бул жана алкоголь жана тамеки продукциясына. Былтыр электрондук эсеп фактурасы кирген. Бул кошумча нак салыгы төлөөчүлөргө жана импорт-экспорт кылган биздин ишкерлерге. Азыркы учурда көзөмөл кассалык машина деп буга чейин дагы айтылып кетти. Көп жумуштар болуп жатат. Албетте, мындай бардыгы мындай ойдогудай эмес, кээде мына кыйынчылык менен, кээде наразычылык менен ошондой кирип жатат. Ошол эле мына маркалоо боюнча биз 1 жыл, 2 жылдай талкуу болуп, ошол эле алкоголь, тамеки продукция өндүргөн, импорттолгон компаниялар дагы мындай көңүлү жок, мындай каршы болуп, бирок мына 1-июлдан баштап иштеп жатат. Эми мындай кандай жыйынтык? Эми азыркы учурда албетте бул жаңы кирип жаткан инструменттер болгондуктан биз ойлойбуз, ошол чоң жыйынтыктар бул алдыда. Бирок ошол эле учурда мына 1 жылдын
мындай салыштырма цифралары мына салық кызматы тарабынан азыр айтып коеюн 35 миллиард 30-35 салық кызматыныкы 25 миллиардка көбөйүп атат. Анан бажы кызматында дагы көп жана электрондук бажы системалар деп кирип жатат. Азыркы мына салык кодексинде дагы ошол көмүскөдөн чыкканга бир нече кадамдар дагы жазылган. Мен бир ошол чоңураак кадамды эле айтып коеюн. Бул ошол жана көзөмөл кассалык машина менен байланыштуу. Бул жана биздин жарандарда негизи ошол товар легалдуу, контрафакт эмес биринчиден, экинчиден ошол бир стимул болсун деп ошол кассалык чекти талап кылганда ошол кассалык чектин бир нече ошол пайызы ошол жарандын эсебине түшөт деген норма кирди. Буюрса ошол ар бир жараныбыз биз деле ойлойм дайыма талап кылбайбыз болуш керек. Жарандар ошол кассалык чекти. Ошондо кассалык чекти ар бири сурап баштаганда, ошол кассалык чек чыкканда онлайн режимде бул маалымат салык кызматына барат. Ошондо мындай айтканда ар бир ишкердин ошол негизи реалдуу кандай акча жүгүртүү көлөмдөрү бүт көрүнүп калат да. Демек ошол көрүнгөн ошол обороттордон салыктарды төлөш керек. Ошол мындай айтканда кэшбэк системасын киргизип атабыз. Ага чейин болсо биринчи этап кылып, мына азыр эле Кабинет министрдин токтом долбоору иштелип чыгып, азыр коом талкууга чыгып атат. Бул мындай айтканда стимулдук лотерея деген. Азыркы учурда биринчи этапта ошол кассалык чектер менен лотерея кылып, ар бир жаранда ошол белек алганга мүмкүнчүлүк болот. Ушундай инструменттер менен буюрса биз ошол бүт ошол импорт болгондон баштап, товар өндүрүлгөндөн баштап, ошо сатууга чейин бүт ошол цепочка ар бир ошол этаптарын салык кызматы көрүп, ар бир этаптарынан ошол салыктар төлөнүп жатабы деген ошол системага биз азыр барып жатабыз. Алмаз мырза, толуктайм дедиңиз беле? Толуктап кетейин бул жеринде. Мисалы, кесиптешим айтып атпайбы, 23-24% расмий маалымат боюнча. Эми бул 21-жылы болгон эффектти айтып болук. Азырынча санаш оор, анткени жылдын жыйынтыгы чыга элек. Муну улуттук бизнес статистикалык комитет санап чыгаттыр эмки жылы. Бирок мисалы теорияда боюнча канчага өндүрүш өссө, ошончого салык жыйноолор да өсүш керек. Эми айта кетсем, номиналдык көлөмү ушу ички дүң продуктунун бизде 18-19%га жогорулуп жатат. Налог кирешелери болсо 43%га жогорулат. Ушунун айырмасын айтып койсок болот, уже что өтүп аткан иш-чаралардын ушу жыйынтыгы ушу ортосундагы 20%дан ашык салыктын түшүүсү бул именно ушу биздин ишкерлердин көмүскөйдөн чыгып аткан натыйжасы деп айтып койсо болот да. Ушул жаңы кодекс боюнча сүйлөшөлү. Ушул жаңы кабыл алынган салык кодексинде коомчулук билбегендеги кандай өзгөчөлүктөр, артыкчылыктар бар? Кодекс боюнча негизи бул кодекс ишкерлерге жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында биринчиден, экинчиден ошол конкуренция чын болсун деген, анан башкы принциптери бул жерде эсеп болсун деген принциптери жана ошо салыктарды төлөш керек деген. Ошондой принциптер менен биз ошол салык кодексти долбоорун иштеп чыгып, бизнес менен жолугуп, чогуу иштеп чыктык. Албетте ар бир нерседе баардыгы ушул бир ойго, бир пикирге келиш мүмкүн эмес экен да. Бирок ошого карабастан биз мындай айтканда бир 95% канча ошол бизнестин сунуштары болсо, ошолорду эске алдык деп айтсак болот. Бир-эки ошол жакшы кандай ыңгайлуу шарттар болуп жатканын айтып коеюн. Салык кодексинин долбоорунда азыркы учурда салык кодекс уже кабыл алынды кечээ жогорку кеңеште. Азыр президентке кол коюуга жиберилди.
Эки негизги салык салуу жолу болот деп жатабыз. Бул биринчиден жалпы салык режими. Бул жерде азыркы учурда иштеп жаткан ири компаниялар калып атат. Бул акча жүгүртүү көлөмү 30 миллиондон жогору бир жылда. Ал жерде кошумча нарк салыгы, пайдадан алынган салык жана сатуудан алынган салык. 3 салыкты алар төлөшөт. Азыркы учурда деле алар төлөп келатышат. Ошондуктан аларга мындай чоң өзгөртүү болгон жок. Анткени алар импорт кылышат, экспорт кылышат. Ошол кошумча нарк салыгын жана зачет системасы бар. Ошол иштеш керек деп алардын деле өкүлдөрү ошол режимде иштеш керекпиз деп калып атышат да. Экинчи негизги режим бул жөнөкөй ушул ички жана орто бизнеске ыңгайлуу шарт менен түзүлгөн салык режими. Бул бирдиктүү салык режими. Жөнөкөй айтканда бул ошол 3 салыктын ордуна буга чейин айтып кеткен бир салык акча жүгүртүү көлөмүнүн бир мындай пайызын төлөйт да. Пайыздары боюнча бул азыркы учурда мына ички ишкерлерге бул режим деле бар болчу. Бирок ал 8 миллионго чейин эле болчу. Азыр ошол 30 миллионго чейин жогорулатып, анан пайыздары бул ставкалары 6-4%, бирок накталай эмес. Эгер ишмердүүлүк болсо 6%-дын ордуна 3% төлөйт, 4%-дын ордуна 2%. Мындай жөнөкөй айтканда кызмат кылуу ишкерлерге 6%, накталай эмес болсо кечиресиз 3 эмес 4%. Жана сода, ошол сода менен алек болгон ишкерлер 4% ставкасы, накталай эмес болсо 2%. Мындай айтканда ушул жөнөкөй мындай режим бул эң биринчиден ушул 3 салык менен кыйналып, отчетторду берип, анан бир нерселер туура эмес болуп калып, анан салыкчылардын тарабынан текшерүү болуп, ошондой бир кыйналбасын деп, ошо кичи орто бизнеске ошондой шарт түзүп берип атабыз. Анан да бир-эки жерин айтып коеюн, азыркы учурда эгер мына текшерүү болуп, же ишкер өзү буга чейин отчетту туура эмес берип калыптырмын, туура эмес салыкты төлөп калдым деп, эгер ошондой аныкталса, азыркы учурда жаңы салык кодексинде биз мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Эгер ошол канча карыз болуп калса, ошону төлөп жана ошол карыздын пеня санкциянын 50%-ын төлөсө, калган 50%-ы жоюлат деп атабыз. Мындай айтканда, бул жана коопсуздук шаардын принципин алып, ушундай дагы ишкерлерге бир жакшыртуу кылып берип атабыз. Алмаз мырза, айтсаңыз, ушул келерки жылга ушул экономика, айыл чарба, энергетика секторларында кандай иштер мерчимделүүдө? Эми өзүңүз билгендей эле 2020 жылга чейин программа кабыл алынган болчу. Азыркы учурда ошо планды ишке ашыруу, программаны ишке ашыруу боюнча программа иштелип жатат. Иш-чаралардын планы иштелип жатат. Ушул планда бир 700-800-тün тегерегинде иш-чара бар. Алардын баары ошо биздин эле баягы эле ишкерлөөнү колдоо биринчиден, бул экинчиси социалдык чөйрөнү өнүктүрүү боюнча. Эми бул негизинен айта кетсем, бул биздин айыл чарба секторун колдоо жагынан айта кетсем, ушу биздин фермерлердин эң негизги маселеси бул өздөрү жерине өстүрүп чыккан продукцияны сатуу боюнча. Ушуга жардам берүү боюнча өлкө боюнча көптөгөн логистикалык центрлер курулат. Ошол эле балыкчыда, Кара Балтада, Казакстан границасынын жанында да өзүнчө индустриялык логистикалык центр борбор салынган жатат. Ушул борборлор ушул биздин фермерлердин өндүргөн продукциясын алып, баарын сертификациялап, анан экспорттоого жардам бере турган шарт түзүлөт. Бул биринчиден. Экинчиден, баарыбыз байкагандай эле, бул жылы бизде электр энергиясын тартыштык болот. Ошондуктан бизде ушу 5 жылга
жаңы электр кубаттуулуктарды куруу боюнча маселе коюлуп атат. Ошондуктан ушул инвесторлорду ички болобу тышкы болобу ушуларды стимулдаштыруу боюнча лицензиялык документтерди алуу боюнча жеңилдиктер болот. Анан эң негизги биздин маселе бул жер бөлүп берүү боюнча, ушуларды жер алуу боюнча ушу кайра жарылуучу булактарды куруу боюнча долбоорлорго жер алууга мүмкүнчүлүк жөнөкөйлөштүрүлүү боюнча болот. Ол жана кичи энергетиканы алсак. Ошол эле айыл чарбага мисалы климатикалык жанагы аба ырайынан болгон страхованияны киргизилип жатат. Жана жакынкы арада ушу фонд развития деп өнүктүрүү фонду жана экспорттук импорттук банк да куруу боюнча чоң иштер күтүлүп жатат. Туризм тарабынан дагы туризм фонду түзүлөт. Анан ушу чоң 3 туристтик кластер түзүлгөн жатат. Бул Жалал Абадта, Караколдо, анан Ош шаарында. Ошол эле Каракол боюнча айта кетейин дедим элем, ушу шаарды чоң туристтик борборго айландыруу үчүн шаардын инфраструктурасын калыбына келтирип оңдоо боюнча жыл сайын 1 миллиард сомдон бөлүүгө сунуш кирилип жатат. Ушу 5 жыл бою 1 миллиарддан бөлүп, ушу Караколду оңдоп, бир чоң туристтик борборго айландырууга боюнча. Анан ушу биздин өнөр жай боюнча Кыргыз индустрия фонду түзүлүп жатат. Ушу фонд биздин иштебей жаткан же начар иштеп жаткан өнөр жай ишканаларды алып, аларды модернизациялоого же кандай бир жаңы продукцияны чыгарганга жардам берип, каржылоо истегенге, инвесторлор истегенге жардам берип, анан жаңы бир өндүрүштөрдү ачууга жардам берет да. Ошол эле мисалы машина чогултуу боюнча, электромобилдер чогултуу боюнча же бизде темир курулуш тармагында темир арматура көп импорттолот эмес беле. Ошону темир эмес, биздин базальт бар, волосанит деген продукциялар бар. Ошолор аркылуу орун алмаштырып, жаңы бир өндүрүштөрдү киргизүү боюнча ушундай бир чоң долбоорлор болуп жатат. Ал эми санга каттырсам, эмки жылга биз ички дүң продуктунун өсүшү бир 6,5%-га болжолоп жатабыз. Алмаз мырза, Кубанычбек мырза, сиздерге ыраазычылык билдирем. Студияга келип кызыктуу жана пайдалуу маек куруп бердиңиздер. Ушу алдыга койгон максаттар ишке ашат деген ишеничтебиз. Кадырман телекөрүүчү, бул чыгарылышта экономикалык саясат, көмүскө экономика, салык кодекси жөнүндө сөз кылдык. Студиянын коноктору экономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Алмаз Абдикиров менен салык жана салык саясат башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Ысабеков болду. Биздин каналдан алыстабаңыз.